Кайрадан апта ичинде болуп жаткан маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, Үмүт Теле студиясы өз берүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача топтомдору менен таанышып алыңыздар. Университетте Айтматов аалам аттуу студенттердин акыл таймашы болуп өттү. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында жолугушуу кечеси болуп өттү. Ош мамлекеттик университетинде кезектеги конок лекция болуп өттү. Окуу жайга кызыктар болуп келген абитуриенттердин саны арбууда. Мугалимдер арасында спорттук мелдеш уюштурулду. Жетекчи менен 1 саат аттуу жолугушуу болуп өттү. Ош мамлекеттик университетинин жыйындар залында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган Айтматов аалам аттуу студенттер арасында акыл таймаш болуп өттү. Иш-чарага окуу бөлүмдөрүнүн жетекчилери, ошондой эле студенттер катышып, Чыңгыз Айтматовдун өмүр таржымалы, ошондой эле анын чыгармалары боюнча суроо-жооп талкуулар жүргүзүлдү. Иш-чара боюнча алдыдагы материалда. Бардык факультеттен катышкан студенттер алгач командаларга бөлүнүшүп, уюштуруучулар тарабынан берилген суроолорго жооп беришип, кийинки финалга өтүүгө упай топтошту. Негизинен Чыңгыз Айтматовдун өмүр таржымалы чыгармалары жана чыгармаларына тартылган кино тасмалар, ошондой эле андагы каармандар туурасында суроолор берилди. Ал эми жеткиликтүү бал ала албагандар оюндан четтетилди. Акылдуулукту, билимдүүлүктү таңазалоо жана студенттердин билимге болгон кызыгуусун арттыруу, кесипке багыт берүү максатында Ош мамлекеттик университетинде мындай ишчилар көп уюштурулат. Бүгүнкү иш-чарадагы акыл таймаш аябай жакшы өттү деп ойлойм. Мындан кийин да бул билимдүү студенттерге коомчулуктун көңүлүн буруу максатында дагы бир топ акыл таймаштарды, брейфингтерди, видео сынактарды да уюштурууга пландап жатабыз. Мындан кийин да ушул иш-чараларды мындан ары улантып кеткенге аракет кылабыз. Таймашка катышкан студенттерди колдоп барган көрүүчүлөр үчүн да кызыктуу суроолор берилип, туура жообун тапкандарга белектер тапшырылды. Андан соң алдыга чыккан командалардын мүчөлөрүнүн жеке-жеке жарышында математика жана информациялык технологиялар факультетинин студенти Асылбек кызы Гүлзина жеңип алды. Кызыктыруучу белектер менен дагы Командалар негизинен күчтүү болду. Бирок мен даярдыгым боюнча ошол башталат деген убактан өзүбүз билгендей эле Токтогул атында мамлекеттик китепканадан чыкпай даярдангам. Күнүгө парадан чыккандан кийин 3-4 чейин даярданып жаткам. Ошонун жыйынтыгы бүгүн көрдүк десек болот. Бул өтө жакшы болду. Мен үчүн дагы, факультет үчүн дагы десем өтө жаңылышпайм. Анан командалар боюнча айтканда, бул командалар өтө жакшы. Билим лицейинен мен чындап коркунучтар болду. Бирок жакшы жыйынтык болду. Ош мамлекеттик университетинде жаштардын лидерлик активдүүлүгүн арттыруу жана билим алууга болгон кызыгуусун күчөтүү максатында бул сыяктуу түрдүү акыл таймаштар окуу жай жетекчилигинин колдоосу менен өткөрүлүп келүүдө. Мээрим Алмазбек кызы, Жолдош Шермаматов, Үмүт Теле студиясы. Өлкөбүздө ушул жылдын сентябрь айында 3-чү жолку өткөзүлүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында жолугушуу иш-чарасы болуп өттү. Жолугушууга көчмөндөр оюнунун уюштуруучулардан атайын өкүлдөр келип, университеттин профессордук окутуучулар курамы менен жана студенттер менен жолугушуп, кеңири маек курушту. Бул тууралуу кийинки сюжетте көрө аласыздар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну 2014-жылы тарыхта биринчи ирет жаңы долбоор катары ишке ашырылып, 2 жылда бирден Кыргызстанда өткөзүлүп келет. Аталган иш-чаранын негизги урааны күч биримдиги, рух биримдиги. Иш-чарада алгач университеттин ректору Канбек Исаков сөз сүйлөп, дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Келген коноктордун негизги максаты салтка айланып калган бул иш-чарага ыктыярчы катары көмөктөшүүгө студенттерди чакыруу болуп эсептелет. Буга чейин өткөзүлүп келген көчмөндөр оюндарында да Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамааты активдүү катышып келген. Көчмөндөр оюндарында ыктыярчылар биринчи көчмөндөр оюндарында бул 1000 ыктыярчы катышкан. Бул жалпысынан эсептеп атабыз да биз.
жанагы ачылышына катышкандар, ошол көчмөндөр учурунда жанагы конокторду жандап жүргөн, ушундай эле ошол местный жер локацияларда иштеген бардык биригип бул 1000 болгон. Экинчи көчмөндөр оюндарында болсо, экинчи көчмөндөр 1700 болду. Эмне үчүн 1700 да? Жанагы бияктан дагы барышты, бардык жактан келишти. 1000 комузчуну көрдүңүздөр да жана видеороликтер. Бул адамдар бардык ыктыярчылык негизде иштеп беришкен. Ал адамдар үчүн эч ким акча төлөп берген жок. Бардык тең бекер катышып беришти, бул 1000 адам. Андан сырткары ачылышында 500 адам иштешти. 500 адам, 500 студент барып күн-түн дебей жанагы шаарда болсо, Бишкекте болсо, бир жай бою даярдатып чыгышты. Бүт жумуштарынан бардык нерсесин таштап, ушул даярдады, ачылышка даярдануу үчүн минимум бир ай, 2 ай даярданыш керек экен. Ал ошол жагында ыктыярчылар. Андан сырткары спорт, маданияттан келген конокторду жандап жүргөн котормочу, гид, жардамчы волонтерлор жүрүштү. Андан сырткары жергиликтүү иштеп жүргөн ыктыярчылар болду. Иш-чаранын экинчи бөлүгү университеттин профессордук окутуучулук курамы менен болгон тегерек столдо болду. Анда 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү боюнча талкуу жүргүзүлүп, катышуучулар алымча кошумчаларды киргизүү боюнча сунуш пикирлерин айтышты. Эгерде биз тилибизди ыйык тутуп, кийинки муундарга жеткире албасак, тил гана эмес, улут жоголуп кетет. Чыңгыз Айтматов. Если мы не чтим наш язык свято и не доведем их до следующих поколений, то исчезнет не только язык, но и нация. Чингис Айтматов. If we cannot honor our language and pass it on to our next generation, but then not only our language, our nation will disappear. Si no honrar a nuestro santo de la lengua y no la veo hasta las próximas generaciones, entonces no solo la lengua, sino también la nación podría desaparecer. Wenn wir unsere Sprache nicht behalten und der jüngeren Generation nicht weitergeben, dann verschwindet sich nicht nur die Sprache, sondern auch die Nation. 对社会最大的贡献是培养出好子女。 لو لم نقدس لغتنا ولو لم نبلغ لأجيالنا القادمة عندئذ يضيع مجتمع بفقدان اللغة. Agarda biz o'z tilimizni sog' tutib, kelajak avlodlarga yetkaza olmasak, nafaqat til, balki millat yo'qolib ketadi. もし私たちは母国語を大切にしてそれを子孫として移すことができなければ言語だけではなく国家全体が消えてしまいます。 우리의 언어를 가치 있게 여기고 다음 세대에 전해지지 않다면 우리의 언어뿐만 아니라 우리 민족도 사라질 것이다.
Азыркы учурда ар бир абитуриентти ойлондурган маселе туура кесип тандоо болуп, ошол адистик боюнча окууга өтүү үчүн жалпы республикалык тестке даярдык көрүп жатышкан учуру. Ош мамлекеттик университетине өз каалоосу менен келип, окуу жайдын билим берүү абалы, студенттерге түзүлгөн шарттары, окуу базасы менен таанышуу максатында келген мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн саны арбууда. Бул жолу Билим Ордого Баткен облусунун бир канча аймактарынан көптөгөн келечек ээлери келишти. Алар Ош мамлекеттик университетинин жалпы бөлүмдөрүнө саякат жасап, көпчүлүгү өз тандоолорун бекемдөөгө жетишти. Окуу жайдын окутуучулары кесип тандоо боюнча өз кеңештерин айтып, аларды кызыктырган суроолоруна жооп берип, маалыматтар менен бөлүштү. Мындай билимге ынтызар муундар үчүн окуу жайда билим берүүнү жогорку деңгээлге чыгаруу максатта көптөгөн иш аракеттер аткарылууда. Өз денемди кандай жакшы көрсөм, Кыргызстанда да ошондой жакшы көрөм. Келечекте мен ушу Ошмода окуп, Кыргызстанымды дүйнөгө тааныткым келет. Мисалы, бул Ошмода 72 мамлекет менен карым-катнашы бар экен. Буюрса, туризм факультетинде окуп, Кыргызстаныбызды дүйнөгө тааныткым келет. Ош мамлекеттик университетинде белгилүү профессорлор менен конок лекцияларды өткөзүү студенттерге терең билим берүүнүн дагы бир мүмкүнчүлүгү катары жүргүзүлүп келет. Эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасында магистранттар жана студенттер үчүн кезектеги конок лекция болуп өттү. Бул тууралуу кийинки материалда көрө аласыздар. Гирде Америка деген университет бар. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасынын уюштуруусу менен чыгыштануу африканистика багытынын студенттери жана факультеттин магистранттары үчүн атайын конок лекция болуп өттү. Лекцияны Түндүк Кипр Түркия Республикасындагы Гирне Америка университетинин түрк тили жана адабияты бөлүмүнүн профессору, түрк дүйнөсүн изилдөө жана таанытуу бөлүмүнүн жетекчиси, белгилүү түрколог, Ош мамлекеттик университетинин 1972 жылдагы бүтүрүүчүсү профессор Кадыралы Конкобаев өттү. Бул конок лекцияга билим алуучулар кызыгуу менен катышып, төмөнкү темалар боюнча жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасында академиялык билимдүү чыгыштануучулардын башаттары, ачылыш тарыхы, калыптанышы жана орчундуу маселелери, алтайистика жана түркология илимдеринин учурдагы жана келечектеги орчундуу маселелери, Саян Алтай жана башка илимий экспедициялардын айрым жыйынтыктары, байыркы түрк Энисей жазма эстеликтери, Кыргыз Каганаты мамлекетинин жазма тили. Профессор жаштар менен баарлашууда Кыргыз элинин тарыхы жана баалуулуктарын сактоого басым жасап, келечек ээлерине пайдалуу кеңештерин айтты. Бул конок лекциялардын негизги максаты ушу башка окуу жайларда иштеген профессорлорду, белгилүү илимпоз, белгилүү лекторлорду биздин студенттерге сабак өткөзүү. Бир күн болсо дагычы. Алардын методикасы кандай, алардын илим изилдөө ийгиликтери кандай болуп атат. Биздин гана студенттер, мугалимдердин лекциясын уга бербей, башка университеттин, башка мамлекеттен келген окумуштуулардын да лекцияларын угузалы деп, ушу студенттерге жагымдуу маанай бир жаңы методдорду колдонуу менен сабак өтүүнү уюштуруп берүү негизги максаты болуп эсептелинет. Конок лекция Ош мамлекеттик университетинде эртеден кечке чейин болуп, студенттер профессор Кадыралы Конкобаевга өздөрү кызыктырган суроолорду берип жатышты. Ошондой эле агайдын илим жолуна да кызыгышып, билим алууда жана ийгиликтерди жаратууда жаштар кандай артыкчылыктарга ээ болуусу керек экендиги туурасында жана убакытты туура пайдалануу боюнча маалыматтарды ала алышты. Жашылгай кылган кишилер айшы жаштар деп ошолорго эле нааразы боло берет да. Биз мынтип коет элек, тигинтип коет элек деп. Мен мисал үчүн андай ойдон алысмын. Жаштын дагы өз доору бар, карынын дагы өз доору бар. Ар курактын өзүнүн мезгили болот. Мына ошо мезгилге жараша адам баамчыл болуш керек, байкагыч болуш керек. Мына бүгүнкү студент жаштардын мага берген, аябай толтура берген маалыматтарына, суроолоруна караганда, биздин Кыргыздын мына Ош мамлекеттик университетинин жаштары абдан ойлонгон, көп нерселерге баамы жеткен, максаттарды так кое билген жаштар экенин мындай байкадым. Демек, жаштардан абдан бир келечектүү жакшы нерселерди биз күтүшүбүз керек. Ош мамлекеттик университетинде күн сайын студенттерге заманбап билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өздөштүрүүнүн аракетинде көптөгөн иштер аткарылып келүүдө.
Профессор Кадыралы Коңкобаевдин билим алуучуларга лекция өтүүсүн Чыгыш таануу кафедрасы уюштуруп, ректор Канбек Исаковдун колдоосу менен ишке ашырылган. Мындай тажрыйбалуу инсандарды окуу жайга чакырып, келечек ээлерине конок лекцияларды өткөзүү окуу жайда байма-бай жүргүзүлүп келүүдө. Ош мамлекеттик университетинде жетекчи менен 1 саат атуу жолугушуу кечеси болуп өттү. Студенттер менен болгон жолугушууга университеттин окуу иштери боюнча проректору Расул Авазбеков, социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Түмөнбай Колдошов катышты. Мында билим алуучулар менен жетекчилик жакындан пикир алышып, чечүүгө болгон маселелердин үстүндө ачык талкуулар жүрдү. Негизинен жаштардын адеп ахлагы, окууларындагы жана жатаканаларындагы айрым маселелер боюнча суроо жооптор жүргүзүлдү. Жыйынга катышкан ар бир студент өзүнө керектүү жана пайдалуу маалыматтарды ала алышты. Жетекчилик студенттер менен мындай жолугушууларды байма-бай өткөзүп турат. Анткени жаштарга билим берип гана тим болбостон, аларга жакын болуп, көйгөйлөрүн чечип, туура багыт көрсөтүү окуу жай жамаатынын негизги максаты болуп эсептелет. Ош мамлекеттик университетинин жалпы окуу бөлүмдөрүнүн окутуучу агайлары үчүн футбол оюну боюнча мелдеш өткөзүлдү. Футболго ар бир факультеттин окутуучулары активдүү катышып, жалпы 16 команда оюн көрсөтүштү. Спорттук иш-чара тууралуу кийинки материалда. Мырзалар арасында өткөзүлүп жаткан спартакиадага профессор, окутуучулар жана жалпы кызматкерлер катышты. Мелдеш кызуу жүрүп 2 күнгө созулду. Спорттук иш-чара окуу жайдын спорт комитети тарабынан 23 февраль мекенди коргоо күнүнө карата университеттин кызматкерлеринин ортосунда ынтымакты чыңдоо жана сергек жашоо образына үндөө максатында уюштурулган. Бул мелдештин максаты мекенди коргоо күнүнө карата шаарда мелдеш өткөрүлөт. Күчтүү жеңип чыккан команданы коебуз шаардын мелдешине. Анан кийин мугалимдердин ден соолугу чың болсун, бири-бири менен достук мамилелери туура байланышта болсун деген максатта өткөрүлүп жатат. Ош мамлекеттик университетинде спорттук мелдештер айымдар жана мырзалар арасында жетекчилик тарабынан майрам күндөрүн утурлай өткөзүлүп турат. Окутуучулар билим берүү тармагында мындай саамалыктын болуп турушу жамаат үчүн жакшы мааниге ээ экендигин айтышат. Бүгүнкү өтүлүп жаткан футбол боюнча Ош мамлекеттик университетинин окутуучуларынын арасындагы өтүп жаткан футбол мелдеши биз үчүн өтө бир кызыктуу болуп өтүп жатат. Спорт ден соолуктун булагы дегендей, достукту чыңдайт дегендей, ушул уюштуруучуларга чоң ыраазычылык айтабыз. Анан бүгүнкү мисалы биз Конфуций институту үчүн өтө бир жемиштүү болуп атат. Азыркы учурда жарым финалга чыгып калдык. Биз ойлойбуз, финалда дагы жеңип, анан мындай нерсени ошо агайлардын арасында уюштурса, ал бир бекемдикти билдирет. Келечекте Ош мамлекеттик университет бекем бир мындай жамаат менен ушул Кыргызстандын дагы мындай алдыга алып чыгат спорт боюнча деп ойлойбуз. Оюн аягында мыкты командалар алдыга чыгып, жеңүүчүлөр аныкталды. Жыйынтыгында 1-орунду бизнес жана менеджмент факультети, 2-чини Кыргыз-Кытай факультети, ал эми 3-орунду педагогика жана дене тарбия факультети ээлеп, ардак грамоталарга ээ болушту. Кечинес кайда жүрдүң? Башталды, достор менен жүрдүм. Пайдасы жок досторум менен жүрө бардайм. Үйдөн пайда болуп атабы? Үйгө келген бир тынч отурган күн болобу? Сен акча тауып келсең тынч болобу? Мени жейсиң, мени. Бир тынч отурган күн болсо гана ошондо үйгө келесиңби? Эжем тооланыптыр. Акча керек. Кайсы акчаны берейин эми мен? Тауып келбейсиң анан акча.
тойгоздуңар же буга жетпейт же сага жетпейт мен каягына тарттайм Бар кет кала. ade askeraga Чоға бар. бар же бар жашабайм мен сен менен Жашабасаң чоға. Базарда араба тартып жүрген өспүрүмдүн каты. Саламатсыңарбы, асыл кеч курбуларым. Бейтааныш болсом дагы, салам айтып силерге ыр сунамын. Эх, аттиң, силердей балдар менен сырдашып калсам гана жазылмак бир кумарым. Китеп кап көтөрүп, эртең менен мектепке баратсаңар, муңайып, бечарадай умсунамын. Сабакка барасыңар. Мен болсо базарда араба тартып жүрөм. Турмуштун зылдай жүгүн мойнума артып жүрөм. Күнүгө 100 ирет Кудайдан тилегеним окууга кантип кирем. Суктанып карап коем. Мектептин коросунда ойногон кыз балдарды карап алып, жан дүйнөм эңшерилет, жашымды санап алып. Мен теңдүү балдар жүрөт. Ап-апак көйнөк кийип, чачтарын жакшынакай тарап алып. Жарытып билим албай, жашымдан жанбай калдым. Балалыктын балдай таттуу ширесине канбай калдым. Ата-энем ажырашып, 2 класстан соң окууга барбай калдым. Тагдырымдын сызыгын өз алдымча жийип жүрөм. Сандаган ишке ашпас, а балким ашып калар, кыялдарды башыма кийип жүрөм. Жаркырап кызыл жагы тагынбастан, желим өтүп жыртылган жука куртка кийип жүрөм. Бар дүйнөм эңшерилет. Балдардан четте калып, аркага кайткым келет, бактылуу күндөрдү эстеп алып. Буркурап ыйлап алам, жаш арчып сорунум көптөө барып. Үмүт да үзүлбөгөн, сумкама катып койдум, калем сап, дептер алып. Аттиң ай, алсыз болдум. Аткарууга турмуштун талаптарын. Түбүнөн кыркты тагдыр, жаш түлөк шумкардын канаттарын. Тааныгам алфавитти, эжелеп окуп коем жарнама барактарын. Кеч болсо да тилекти берсе экен дейм жараткан.
санаалар эзип жүрөк. Ааламга кезип тилек. Досторум, силердей болуп мен да окугум келип жүрөт. Окугум келип жүрөт. Ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ушул жана башка маалыматтар менен Ош Суу Чекит Кейжи сайтынан жана Ош Мунун YouTube'дагы каналына катталып көрсөңүздөр болот. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.